жаап атат. Бизде 120 депутатты жоюшубуз керек. Бул өнүктүрбөйт 120 депутат. Жабышыбыз керек да, мисалы үйдө деле бир ашык чыгымдын эмне кереги бар? Ашык чыгымдын, ашык баш оорунун, ашык эмоциянын эмне кереги бар? Кыргыз аял алган, эки небе. Агасы, эниси жоодонбу, турмуштанбы, эл үчүнбү, бир өлүп калса жеңесин алган, бала чакасын кошо баккан. Бул керек болгон. Азыр 4төн аял алабыз. Сен ашык алатчы, ашык түйшүк ал. Ал ашык баш оору, ашык чыгым, ашык эмоция. Мейли азыр мына 120 депутат. Эмне кылып берди Кыргызга? Каражатты жеди. Минус жактарын айталы. Атамбаевди колдоп, баш мыйзамды өзгөрткөн ошолорбу? Же менби? Жээнбековди колдоп, Атамбаевдин экс-президенттигин алып салганын ошолорбу? Же менби? Же кыргызбы карапайым? Бир күн туз таткан жерден 1000 күн салам бар дейт. Жээнбековдун кудайы Атамбаев эле ошонун аркасынан, ошонун жөлөбөсүнүн артынан Ошто губернатор болуп турду. Глейген бир жарым Кыргызстанда. Ошо кишинин артынан премьер-министр болду. Тем эле жөлөптү аяп, эч кимге жолотпой, акырында казак орустар менен урушуп президент кылды. Ушул киши аны душман көргүчө кудайын, кутун учургуча, андан көрө улуулук менен Кыргызды дүйнөгө таанытып ийгисе, Атамбаевдин бир тыйын болуп кала бермек. Кырларын көрөлү, урматтуу улуу журтум. Кырларын. Атамбаевде энергия болгон үчүн, чындык деп чыккан үчүн аалам колдоп Акаевди качырган, кубалаган. Бакиевдин убагында башкабыз баш көтөрбөй калганда Атамбаев чыгып, ошо чындык деп энергия болгон үчүн бир өзгөртүү киргизген. Ал жактарын эсептен мындай эстен чыгарбаш керек. Эстен чыгарып ийсек, ал адамдык сыпат болбойт. Мына 120 депутат Атамбаевга Кыргыздын атасы деген ат беришибиз керек деген силерсиңер, колдогон силерсиңер, өлүп калган жоктурсуңар. Силерге караганда Карамушкина деген орус аял сатылбады. Орус чын эле чындык. Кыргыздын жигиттери кы болуп калдыңар, ошол жерде отургандар. Мына аягым неге алып келди? Аягым неге алып келди? Мен алайдан ааламга чыккан адаммын. Түштүктүн балдары саткын деп айтылышы мүмкүн эртең. Журналисттер улангыла мына дүйнөлөшүүгө дедим. Болбосо кырсыктайсыңар деп. Кытер, элтер, миңдеп журналист иштейт дейт да. Атамбаевди мактаган силер билеңер. Туп-туура деген силер билеңер. Сын айткан жоксуңар да. Сын айтып турсаң, анан ичи сырдалат, анан оңолот. Бүгүнкү күндө мактап, жактап Жээнбековду аткан мына силерсиңер. Карапайым элде жок, возможно, сандай телевидение бир чагылдыруу, мындай жок дегенде кыйыр өтүү, кыйыр айтып өтүү, бир чагылып берүү кемчилигин. Кыргызды кордоп атасыңар мына журналисттер. Кырсыктайсыңар журналисттер. Мен жакында ошо 2 күн бирөөлөр барган экен. Кандай болот мындан ары? Мындан ары саясатчылар
могу адамзатты улуулукка, кыргызды улуулукка алып өтпөсөңөр Атамбаевдин кейпин кийесиңер. Мен соттосом болот эле Атамбаевди. Башка бир президент соттосо болот эле. А бирок ошончо тамагын ичип, ошончо анда башында айтыш керек эле. Жок. Мен президент болуп бара албайм. Доске там бирдеме. Мен андай эки жүздүү эмесмин. Могу саясаттын өзү туура эмес. Мен сени мактап жактай албайм деш керек эле. Назарбаев Токаевын койду. Токаев Назарбаевди өмүр сатпайт. Токаевди Назарбаев жөлөгөнүн дүйнө билет, башчылар билет. Ушул саткынчылыктан кийин азыркы президентибизге дүйнө президенттеринин көз карашы кандай болот? Элинин көз карашы кандай болот? Ал жактарды ойлош керек эле. Көрдүңүзбү? Келиңиздер бир мына. Өнүкчү мамлекет эмне кылат экен? Өнүкпөгөн жолдорду жабат экен. Не кереги бар 120 депутатыңдын? Кана айткылачы мына. Тойго барсын деп аларды топтоп алдыкпы? Жеп алсын деп топтодукпу? Эскиге байласын деп топтодукпу? Кошаматчыларды жаратсын деп топтодукпу? Ошолордо бийлик бар, ошолор айтпайбы, ошолор өстүрбөйбү? Президент агай, мындай жөлөптү аябайбы? Мына кыргыздын улуулугун теледен бир кичине сүйлөп калса кубанып калам. Элде өсүп атыптыр депчи. Ким экен бул деп. Анысы кандай ушунча мен сүйлөп чыгып атам, чакырбайсың мени? Келип жолукпайсыңбы? Дагы эмнеңиз бар? Дагы кандай кызыктуу нерсе бар? Кандай кылсак болот? Айкалышып суроо кылбайсыңбы? Жок, мындай болуп атат, сиз мындай ойлоп атасыз. Мындай кылсак экөөнү бириктирсек болот экен, жуурулуштурсак болот экен, өстүрсөк болот экен. Ошондуктан азыркы саясатчылар же Кыргызга, Арыстан Алайга уланат улуулукка, же болбосо сезону бүтөт. Кыргыз чыдабайт болду. Аалам чыдатпайт. Арбайлардын укугу бар ар кимди кийип алыш дегенге.